Садыр нақта Кыргыздын уулу. Бир назардын эң улуу баласы ушул Кең сууну жердеген Алыбай. Алыбайдын 10 уулунун эң улуу баласы Солтонкулбай, атактуу Солтонкулбай. Бул бүт Кыргыз элине даңктуу киши болгон Жетакенин катарында жүргөн. Ошо Бирназардын тукуму анан Нуркожо Аксакал, анан Садыр Жапаров болот. Анан кайда көргүр? Садыр иним ошолор Жетакен тукуму. Себеби анын канында ошо Жетакенин калыстыгы бар. Чечендиги бар. Анан эң алдыны көрө билгендик, анан туура сүйгүлдөгөндүк. Анан Ага чейин эле анан ушул Кең суу айылынан биздин ушул жерде жергиликтүү туугандарыбыз баягы Кытайга качпай калган. Ошолор угуп калыптыр. Кытайдан биздин туугандарыбыз келиптир, ошо Кемин деген жерде экен деп. Ошо колхоздун башкармасы ошо чоңдор менен сүйлөшүп, бул туугандарыбыз мал бакса ошол айылдан деле багат. Биз алып кетели, жардам берели. Деп ушундай кылып алып кеткен экен, анан биз көчүп келдик. Садыр Жапаровду да колдойбуз. Анткени анын сөзү чыккандан берки элге карата болгон эмеси жакшы болуп атат. Мурунку иштеген эмелерди көрдүк да, депутаттарды көрдүк, жалаң эле өздөрү үчүн бүт эле баягы эле. Азыр Талас областы 95% Садыр Жапаровду Кожоевду колдойт. Анткени иштеген карапайым элбиз. Карапайым элге ушундай жакшы маалыматтарды, жакшы иштерди кылып атыр, мына чыгып келип эле кандай иштерди көрсөтүп атат. Буга чейин безапитет кылган эмес. Айтып аткан сөзү баардыгы убадалар так аткарылат деп мен толук ишене алабыз. Садыр Жапаровду колдойм. Анткени ал кишинин ар бир вступлениясында жакшы сөздөр айтылып атат. Анткени ал киши акыйкат ак иштейт деп ойлойм. Анткени түрмөгө отурганда да а киши ак кезилип кетти да. Келечекте ошо жакшы жашоону күтөбүз. Жакшы жашоо, элде токчулук болсо экен, элде калыстык болсо экен, бийлик менен эл жакын болуш керек деп ошону ойлойбуз. Бул эми жөнөкөйлүк сапарда жагып атат да, аябай. Анан эл үчүн деп жанталашып сүйлөп, жанталашып ошого аракет кылып аткан неме иши жагып атат. Ошон үчүн атабыз. Тигилер болсо бири-бирине эле неме кылып атышпайбы. Мен Садыр Жапаровду колдойм. Эмне себептен? Анткени жакшы адам. Алдыга деген ой максаттары өйдө көп нерсени аткарат деп ойлойбуз. Садыр Жапаров колдойм. Элдин жүгүн көтөргөн күчтүү ажоо болот деп эсептейм. Ак ниет ошо эл үчүн деп жүрүп өзү кумтөрдү чукуп чыгам деп камалды байкуш. Анан эл үчүн иштеп берет деп аябай ишенем. Эми Садыр Жапаровду деп атабыз Кудай кааласа. Элдин баары эле Садыр Жапаровду эми бир жакадан кол, бир жеңден кол чыгарып биримдикке келишибиз керек да. Жаштар жана Садыр Жапаровду колдоп атат. Эми биз деле ошону колдойбуз да. Биздин деле балдарыбыздын келечегин ойлонобуз. Ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тартып көрүп атасыңар, Кыргызстан такыр гүлдөбөй койду. Садыр Жапаров президент болсо, туура сүйлөйт экен, ачык сүйлөйт экен. Ошо өзүнүн айткандай болуп жакшы президент болот го деген ишенимдемин мен. Садыр Жапаровду колдоймун. Себеп элдин баардык ой максатын баардыгын чагылтырып, мына айрыкча турмуш шарттуулар, турмуш шартына байланыштуу ушуларды баарын колдоп аткан үчүн мен ошон биринчи колдойм. Ушу чыган жигиттерден экен, ушу баланын ден соолугун берсин, ушу кыргыз, ушу Садыр болсун. Ушу кыргызыбыз эч качан көз каранды болбосун. Эми ушул айткандардын баарын аткарса,
байларды кустурам, эме кылам дегендердин бар жогун жасаса биз 5 колдоп ошо адамды колдойбуз. Жапаровдун кылган ишин буга чейинки жасаган иштерин, булан 10 жыл мурда жасаган иштерин баары эл үчүн. Азыр эми 60га жакындап калдык. Кудай буюрса Садырды ушу президент кылып шайлап алсам, мен ушу чындыкты көрбөй наркы дүйнөгө кетип каламбы деп ойлондум эле да, мына эми дагы бир үмүт жалынды да мен үчүнчү. Эми чындык орнуп, бир четин көрүп калат окшойм деп ишеничим чоң азыр. Келе жаткан шайлоодо Садыр Жапаровду колдойм деп чечтим. Себеби Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев илгертен бери ата журтуна чыгып келаткандан бери колдойм аны. Кимди президент кылып койсоң эле баары эле жеп жутуп эле чет жактарга качып кетип атат. Эми бул Садыр Жапаровдун ойлору туура деп ойлойм. Эми бизге ушу адилеттүү президент келсе деген ниеттебиз. Элдин акыбалы оор, экономикабыздын өсүшү оор болуп атат. Элдин баары эле ушу Садыр Жапаровду үмүт этип отурабыз. Эми кичине Кыргызстан оңолуп калабы деген ниеттечи баарыбыз эле ушу жакшы ниет оңолушун каалайбыз да. Келечекте балдар, муундар үчүн өн өскөнүнө. Садыр Жапаров элим, жерим деп мына күйүп пишип атат. Муну ошон үчүн биз баардык ушу элде азыр мененеси 80-90% ушу Садыр Жапаровду колдойбуз деп турабыз. Баардык аксакалдар, жаштар ушу мечиттерде, чайханаларда, уюрбирлерде ушу сөздөрдү окуп атабыз. Баардык эле ушу Садыр Жапаровду колдойбуз деп атат. Көпчүлүк ушу реформада өзгөрүүлөр бизге жагып ататчы. Мына 20 күндүн ичинде иштегениге, аз убакыттын ичинде канча өзгөртүүлөр болуп атат. 30 жылда болбогон өзгөртүүлөр мына бир айда Садыр Жапаров өзгөртүүлөрдү эл үчүн иштеп койду. Азыр ушул Садыр Жапаровдон реформатор жигит экен. Жаш кадыр, таза киши экен да. Бул шайлоодо мен сөз түрдө Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдойм. Сөз дегенде Жапаров Садыр Нуркожоевичтин бул жеке амбициясы да күчтүү, мамлекетти көтөрүп кете турган программалар да күчтүү. 1,5 ай аралыкта убактылуу президенттин милдет аткаруучу болсо дагы канчалаган иштер баштап койду. Ушул иштерди аягына чыгарып, акырына чыгарып, элге өзүнүн жакшы кызматын кылыш үчүн мен ойлойм бул сөз түрдө президент болуш керек.